Көчмөндөр маданиятына убагында көп маани берилген эмес. Айтылса да талкалоочу түркө элдер катары сыпатталып келгенин окумуштуулар белгилешет. Эгемендүүлүк алгандан тартып бул боштукту толтуруу аракеттери көрүлдү. Айрыкча акыркы жылдары тарыхый, археологиялык мурастарыбызды аңдап түшүнүү аракети жанданууда. Европа чордончул борбор болгон. Алар көчмөндөр цивилизациясынын ролун төмөндөтүп жазышчу. Бул 1960 жылдардан тартып эркинирээк сүйлөй башташты. Ага чейин бул жөнүндө эркин сүйлөгөн далай кишилер сталиндик түрмөлөрдө да камалышкан. Биз ушундай өтө жакшы учурда туулган кишилер экенбиз. Мына эгемендик доорунда цензура, мурдагы идеологиялык тар нерсе алым салынды. Өзгөчө Кыргызстанда бир катар либералдык, демократиялык баалуулуктар камсыз кылынганда бул теманы иликтеш биз үчүн алда канча жеңил болду. Окумуштуулар өздөрүнүн омоктуу ойлорун, тарыхый, археологиялык мурастарды изилдөөдөгү жыйынтыктарын ортого салчу бир катар эл аралык аянтчалар бар. Алардын бири эл аралык туруктуу Алтай таануу жыйыны. Бул ирет жыйын Бишкекте өтүп, Ордо калаабыз 10дон ашуун мамлекеттин илимпоздорун тосуп алды. Алтай тектеш тилдердин байланыш катнашкарынын табияты тууралуу али да болса аткарыла турган иштер аз эмес. Ошондуктан Алтай тилдеринин түп тегин аныктоодо эң оболу анын кайсы негиз тилден тараганын далилдөө, тек болгон тилдин кайсы доорга таандык экендигинин жана ал тилдин колдонулган мезгилин тактоо өзгөчө маңыздуу болоорун баса белгилөөгө болот. Жыйын Алтай тектүү элдердин тилдик жакындыктары менен эле чектелбейт. Катышуучуларда көчмөндөрдүн жашоосунун көп кырдуу багыттары боюнча илимий изилдөөлөрүн ортого салуу мүмкүнчүлүгү бар. Алсак көчмөндөрдүн курал жарагы. Удивлялся, что так много внимания уделяется Мени таң калтырганы монголдук басып алууларга көп көңүл бурулуп, мисалы бүтүндөй Евразияны ээлеген түрк каганаты тууралуу көп айтылган эмес. Анан мен Сибирдин музейлерине барганда, мен энисейлик кыргыздардын куралына кызыктым. Анткени алардын куралдары жогорку сапаттуу болуп, жакшы сакталган. Айрыкча жаанын октору. Биринчи китебим энисейлик кыргыздардын курал жарагы тууралуу болду. Мен өмүр бою көчмөндөрдүн курал жарагы туурасында изилдөөлөрдү жүргүзүп келем. Иш-чаранын 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алдында өтүп жатканы да маанилүү. Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп-адаттары. Эл аралык туруктуу Алтай таануу жыйынынын бул жолку темасы дал ушундай. Пленардык жыйында азыр көчмөн цивилизациясы деген эмне, тарыхта кандай орунду ээлейт, ошол маселелер талкууланат. Андан кийин бул секциялык иштерде ушул улуттук оюндар, Алтай тектеш элдеринде кандай улуттук оюндар бар? Анын мааниси кандай? Бүгүнкү күндө кандай? Ушул багытта 4 күн бою илимий жыйын ушул маселеде талкууланат. Эл аралык туруктуу Алтай таануу жыйыны 60 жылдан бери жыл сайын үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда биринчи жолу, ал эми Борбор Азия чөлкөмүндө 3-чү ирет өтүүдө. Биздин окумуштууларга өздөрүнүн илимий багыттарын жалаң гана кыргыз таануу жана түркология менен чектебестен, андан да кеңири жогорку сериге чыкканга мүмкүнчүлүк кылат. Көп дүйнөгө атагы таанылган окумуштуулар дагы келди. Алар менен баарлашып, илимий багыттарын кеңейтет биздин жакшы окумуштуулар деп мен терең ишенем. Буюрса, бул биздин илимий чөйрө үчүн өтө үзүрдүү бир жыйын болмокчу. Алтай цивилизациясынын байыркы тарыхын, каада салттарын, бай маданиятын изилдөө мамлекеттер аралык ынтымакты бекемдеп, элдердин ортосунда тынчтыктын көпүрөсү болот. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков жыйындын расмий ачылышында билдирди. Жыл сайын өтүп туручу эл аралык конференция илимпоздор үчүн Алтай цивилизациясына таандык элдердин мурасы, тили жана маданияты жөнүндө илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын талкуулап, пикир алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыздар үчүн Алтай темасы символикалуу мааниге ээ. Улуу Манас бабабыздын Алтайда төрөшү эле кыргыз баласынын жүрөгүндө Алтай тууралуу өзгөчө ыйык, өзүнө тарткан терең сезимдерди жаратат. Көчмөндөрдүн жашоо образын талкуулап эле тим болбостон, окумуштуу илимпоздордо байыркы цивилизациянын атмосферасына чөмүлүүгө мүмкүндүк болот. Our caregivers hosts
Биз көчмөндөр оюнуна катыша аларыбызга абдан кубанычтабыз. Биз бул өзгөчө белек үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биринчи жолу 60 жылдан берки кеңешмелерде эл аралык конференциянын катышуучулары бир нече күндүк саякатка чыгып, кооз жаратылышты көрүп, жарандар менен жакындан баарлашып, бул өлкөнү жетелеп бараткан адамдык духту сезе алабыз. Келечекте Кыргызстанда Алтай цивилизациясынын борборун түзүү планы бар. Бул борбор Алтай тектүү дүйнө элдеринин тарыхын археологиялык, этнографиялык, фольклордук багыттары боюнча изилдөөгө шарт түзүп бермекчи.